жаш балдар эми булардын ойлору токтоо эмес да. Булар эртең менен башка мүнөздө болот, түштө башка мүнөздө болот, кечинде башка мүнөздө болот. Чоң мекемелерде буларга бир айтып койсоң, ошол сөзүң бир айга чейин жетет да, мындай ачыгын айткандачы. Буларга азыр айтсаң түштө унутуп калат да. Чоң мекемелерде көп сырларын айта бербейт да. Булар менен отурсаң, ички дүйнөсүн баарын айтып берет. Ыйлайт, апам сагындым, апама баргым келип атат, кой берип коюңузчу дегендер да болду да. Анан бооздой жүрөгүң ачышат да, боорум ооруйт. Анан баягы сыноолор болот, ар кандай үйдүк тиричилик, может бир жактан жетишпестиктен кылмышка барган, эми баягы осознанно атайын кылган кызматты соттолгондор аз да мындай. Эми 2024-төн баштайлык. Ушуну статистика боюнча бизде аябай мода болуп кеткен бул закладчик деген. Булар менен дагы сүйлөшүү иштерин жүргүздүм. Неге бардым буга деген баягы эле акча. Үйдө ата-энеси, атасы, апасы ажырашып кеткен көбүнчөсү балдар. Анан бул интернеттен, телеграмдан ушундай курьер деген жумушту табышат да. Анан курьер деп булар ойлошот, курьер деп бир эме материалды алып барып же товарды алып барып кайра алып барат депчи. Булар башында билген эмес экен, көбүнчөсү ушу айтылуусу боюнча. Анан кийинчерээк куратор деген пайда болот. Анан ошентип бир жума ашып кетсе ошол балдар бир жума эле иштешет да. Бир жумадан кийин эле милицияга кармалып, наркотика катып аткан жеринен. Ошол эле өзлөрүнүн айтуусу боюнча ошол эле кураторлор сатып коет экен да балдардычы. Анан байкуштар 5 жыл, 6 жыл срок алып бияка келгендер да болду. Өзү бала 14 жашта, 12 жашта кызды зордуктап, ал кыз төрөгөн да. Мен ал бала кызды жакшы көрөм дейт да. Мен сүйөм дейт да. Эми 14 жашта бала да. Мага ошол аябай кызык болду да. Тиги кыз төрөп, баланын апасына берип коюптур. Баланын апасы багат экен. Анан балам мынча да деп ушу айтып жүрдү да. Эми бир 15 жашта бала ошентип атса, бир мен шоком состояние болдум да. Анан кандай кыласың эми, эмне болот десем, мен буюрса чыксам дейт, мен тиги кызды сүйөм дейт, алам дейт. Алып балам болуп чогуу жашайбыз дейт. Уже карабайсызбы, мындай мен аталык парзымды аткарыш керекмин. Мен сүйбөсөм ал нерсеге барбайт болчумун. Мен ал кызды аябай сүйөм, жанымдай көрөм. Чыксам эле үйлөнөм деп аткан да. Анан буюрса көрөбүз го кандай болот. Мен өзүм балам 16га чыгат да. Анан балам ошентип атса, мен балам деп турса, мен билбейм, шоком состояние болмок болчумун. Мен будан шокто болуп атам. Анан өзүмдүн балам ошентсе башкача бир кабыл алмакмын деп ойлойм да. Күн санашат, убакыт өтпөй жатат деп келгендер болот. Дагы канча калды, 5 күн калды, дагы канча калды, 4 күн калды деген күндөр болот. Баягы чыгып атканда мондай эмоция менен чыгышпайт да, сүрдө өнөшөт да буларчы. Сүр, мындай өзүнө өзү ишенбей, бошотамбы, аз бошосом мен эмне кылат болду экен деп. Ушу бошогондо дагы ата-энелер ушул жерден поддержка кылып, же бир туугандар жардам берип коюш керек да негизичи. Анан бул бала баягы олдук-солдук болуп эле эки жакта алаңдап эле карап эле, болбойсуңбу, чыгасың сен азыр десем, деп эки жакты карап башкача бир көз караштар менен даже коштошкусу келет, но ошо сүрдө атып даже керкилер менен коштошпой да кетип калышы мүмкүн да. Но кийинчерээк анан жазып баягы айтып коюңузчу, тиги тарбиялануучу аябай мага жардам берди деген көп балдар бар да. Ар бир эле соттолгон менен негизи бошогондон кийин ата-энелери же бир туугандарынын номерлери бизде бар да. Анан сурап турабыз да, кандай жүрөт, эмне кылып атат, эмне иш кылып атат деп. Анан керки ата-энелер бар, мактап, рахмат сиздерге, балам ушу жактан келгенден кийин башкача бала болуп келди,
адамгерчиликтүү болуп келиптир, кичпейилдүү болуп келиптир. Сиз окуткан жана кесиптик окуу жайдын сертификаттары менен азыркы учурда иштеп атат балаңыз. Сваркада айлык таап атат. Өзүбүздүн балдардай көрөбүз да булардычы. Анан ушунча мээнет, ушунча баягы эмгек менен ушуларды тарбиялайбыз да. Анан бошоп кеткенден кийин да бизге да кызыктуу болот да. Мыйзамда жок, бошогондон кийин чалып турсун дегенчи. Анан биз өзүбүзгө эле ушундай накопительный папкачы болгонбуз. Көбүнчөсү айтат го, мен биякта иштеп анан могу дарбазадан чыккандан кийин өзүмдү башкача настраивать этем, башка тиякта башка жашоо, биякта өзүң чисто кызматтык милдеттериңди аткарасың деп. Андай болбойт да, үйгө барганда деле ойлоносуң да. Үйгө барып ойлоносуң, отурасың, тигинтип байкуш апама барайынчы, кой берип койчу дегендер да ыйлагандар да болду да. Мен өзүм же ушул кичинекей кезимден мени сезимтал кылып жаратып койгонбу, же тарбиялап койгонбу, же боор берет да. Эми баягы колдон келишинче аракет кылам, мен деле буйруктарды берем ошо кызматкерлерге, баягы жакшы мамиле кылгыла, именно тарбиялоо иштерин көбүрөөк жүргүзгүлө. Биз деле уже психолог болуп калдык да, көрүп туруп эле билип коебуз да. Бул оңолуп калыптыр. Жок, бул дагы оңоло эле экен, бул оюнда дагы баягы жаман ойлор бар деп билип коебуз да. Ошон үчүн ошого жараша ар бирибизде иш план түзүлөт.